Ошо, рахмат. Рахмат Наргемегим. Айнура. Силердин ушундай жакшынакай колдооңорду күтүп аткам да, азаматтар. Андан кийинки фактор бул адамдын жаштарга кеңеш, психологиялык колдоо деп аталат. Эми репродуктивдүү ден соолугубуздун чың болушуна кеңештер. Эми кеңеш ар кимден болушу мүмкүн. Досунан болушу мүмкүн, ата энесинен болушу мүмкүн, кошунасынан болушу мүмкүн, мындай специалисттерден болушу мүмкүн. Психологиялык колдоо дейт. Мунун кандай таасири бар деп ойлойсуздар? Кеңештин чоң таасири бар. Эжеке. Мен аксы адыкасы. Азамат, молодец. Гүлсара. Мен ойлойм, бул кеңеш сөзсүз керек. Себеби кээ бир кыздарыбыз, жигиттерибиз тартынып, көбүнчө айылдан сураша албайт, билбейт. Анан азыркы өзүбүздүн азыркы заманда көп эле нерсени баягы интернеттен алышып, мындай доступный болуп калды да маалыматтар. Биздин убагыбызда эми мурунку убакытты салыштыра кетсек, анда көп уялып, сурашкандан да тартынышкан да. Анан сөзсүз кеңеш керек. Себеби маалымат менен баягы камсыз болбосо көп нерсени билишпейт. Анан айтпай жүрө беришет. Анан көп баягы алдын ала албай калат да. Менимче кеңеш достордон, анан мектептен да берсе болот. Анан ата энелер айтпаган нерселерди ушу мектептен айтып берсе болот да, сабактарда. Тиешелүү сабактарда. Ооба, туура. Кеңештер. Психологдун кеңеши да бар бизде азыр эми. Социологдордун кеңештери бар. Мектепке мына ушул кызматтар кирип атат азыр, Үйдөн ата эненин, мектепте класс жетекчинин, чоңоюп калганда жан курбуңдун, жаныңдагы досуңдун. Анан кээде өзүңүн жаандай көргөн кошунаңдын дагы жакшынакай кеңештери адамга ден соолугубузду чыңоого түздөн түз таасир этет экен. Демек кеңеш керек экен. Эми ошону канча жаштан баштап кеңеш бере алабыз? Ден соолукту, репродуктивдүү ден соолукту чыңдоо үчүн канча жаштан берет? Азыр эле Айнура жакшы сөз баштап кетти. Ушул бойго жеткенден баштап бере бериш керек го кеңеш. Жетилип баштагандан баштап. Саламатсызбы? Мен жооп берсем болобу? Мен Акыт айылдык ден соолук комитети Мамышева Илимкан болом. Кыз чоңойгондон баштап, мисалы киргенден баштап, 9 жаштан баштап бере баштаса болот тарбиялык маанилерди, мындай тур, андай тур депчи. Себеби 7 жаштан баштап уже алар окууга жөндөмү эме болуп калат да, жакшы болуп калат. Ошон үчүн эми 7-8 жашта, мисалы жашыраак болсо 9 жаштан баштап уже ал кыз киши уже мындай көп нерсеге даяр боло баштайт да. Себеби мектепке барганда мугалимден тарбия алат, кеңеш угат, үйгө келип ата энеден, анан мындай өз ара жанагындай чөйрөдөн тарбияны көп алат да. Мисалы үчүн балдар болобу, кыз болобу, любой нерсени булар азыр ата энеге караганда чөйрөдөн тарбияны жакшы алышат да. Ошон үчүн 9 жаштан баштап неме кылса болот да. Рахмат. Эң сонун ой болду, туура, рахмат. Неме жана Японго бир кош бойлуу келин, Японияда деген кош бойлуу келин барып, баласынан эме врачтан кеңеш сураптыр. Мен баламды канчасынан баштап тарбияласам болот десе, боюңдагы канча болду дептир. Десе, Каража. Башка катышуучуларга дагы Каражин сүйлөгөн азыр угулбай калдыбы?